Саламатсыздарбы биздин кадырлуу телекөрүүчүлөрүбүз, назарыңыздарда Халва шоу программасы жана алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Интеллектуалдык көңүл ачуучу сиздердин теледолбооруңуздар жана албетте биздин конокторубуз менен гана теледолбоорубуз ысык жана кызыктуу болмокчу. Бүгүнкү биздин салгылашуубуз аябай эле катуу болот деп ойлойм, анткени бүгүнкү салгылашуунун ортосунда кыздар жана балдар катышмакчы. Сиздер менен чогуу коногубуздар менен таанышып кетели. Биринчи кезекте айымдардан биринчиден баштасак, менин оң тарабымда Диана Керимбекова ырчы айымыбыз отурат. Кол чабуулар, кош келиңиз Диана. Хош келдик, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Диана айым, бул жылы сиз бизди кубандырдыңыз десек болот. Анткени өзгөчө ырларды, өзгөчө клиптерди биз дагы байкап отурабыз. Жана кыргыз ырларынан дагы байкасак, сиздин баракчаларыңыздарда чет өлкөлүк орус тилинде көпчүлүк ушу каверлерди аткарат экенсиз. Жана деги эле ушу кайсыл жанрды ырдап жатканда сиз көбүрөөк рахат аласыз? Саламатсыздарбы деп берет. Көбүнчө жан дүйнөмө жакын бул лирика ырлары, жай ырлар, жүрөккө жакын ырлар. Ошол көбүнчө лириканы жакшы көрөм. Агерде тилди алсак, мен байкашым боюнча кыргыз тилде дагы, орус тилде дагы, чет тилде дагы көп ырдайт экенсиз. Кайсыл тил сизге көбүрөөк жакыныраак? Орус тили көбүрөөк жакыныраак. Орус тили. Ырлардан дагы, сүйлөгөндө дагы жан дүйнөмө жакыныраак, ошон үчүн көбүнчө орус тили. Эң сонун. Жана сиздин командалашыңыз бүгүн Сабина Оморжанова ырчы айымыбыз. Кол чабуулар, Сабина, кош келиңиз. Сабина, чындыгында сиздин Instagram баракчаңызды карап байкаганда ушул аябай чоң мотивация алдым десем болот. Анткени бир ушул сиздин цитаталарыңыздын бирин алганда, сен каалаган нерсеңе жете аласың. Ишенген нерсеңиз үчүн күрөшө аласыз. Сиздин кыялдарыңыз бул сиздин мыйзамдуу максаттарыңыз деген сөздөр бар экен. Өзүңүздүн ушу мыйзамдуу максаттарыңыз менен бөлүшүп кетиңизчи. Мыйзамдуу максаттар. Биринчи максат азыр чыгармачылык шыгынды коюлуп, чыгармачылыгыбызды алдыга карай салып, андан кийин үй бүлөгө эме кылып, нелем, вперед к семье дегендей. Вот, ошол азыркы биринчи максаттардан ошолорду деп койсок болот да. Самый эң главный максаттар. Эң сонун. Азыркы учурда кандай жаңылыктар менен бизге келдиңиз? Азыркы учурда буюрса чыгармачылыгыбызды жаңы клип менен өзүбүздүн көрөрмандарыбызды Кубандырат экенсиз. Кубандырабыз деп жатабыз. Жаңы клип, кавер. Азыр көбүнчө каверге өтүп кеткем да бир жыл бою. Азыр эми өзүбүздүн авторский клип, ырларыбызды чыгаранга буюрса даярбыз. Эң сонун, азаматсыз. Жана Диана, Сабина бүгүн сиздер менен мырзаларыбыз салгылашат. Биздин мырзаларыбыз менен таанышып кетели. Менин сол тарабымда менин кесиптештеримдин бири десем болот. Алып баруучу киноактер, оратор Семетей Рыспаев. Кол чабуулар. Саламатсызбы, Семетей? Семетей, байкасак азыркы учурда алып баруучулуктан тышкары сиз кинотасмаларга да басым жазып жатасыз. Error 404 аттуу кинотасмасын биз дагы ушул кинотасманын алкагында иштеп жатканын байкап калдык. Жана ал тууралуу бизге маалымат берип кетиңизчи. Ал автордук кино сыяктуу да саналат. Анткени бул кыргыз фильм тарабынан тартылган. Ал жакта баш каармандын ролун аткарам. Калган нюанстарын кийинчерээк көрсөңүздөр болот. Бирок кызыктуу фильм, психологический драма деп айтылат жанр. Качан чыгат? Качан көрө алабыз? Бул биринчи фестивалга кетет. Фестивалдан келгенден кийин, анан жанагы дүйнөлүк показдан кийин анан бизге көрсөтүлөт. Кызыктуу. Эң мыкты деңгээлдердин бири десек. Буюрса. Кайсыл ролду жараттыңыз? Программисттин ролун жараткам. Error 404 деп өзү баланын жашоосунда аябай көп error болот да. Жашообуз эле чындыгында error десек болот. Бирок менин маалыматым боюнча сиздин өздүк кесибиңиз бул юридика тармагы, туурабы? Туура. Эгерде сизге кандайдыр бир ушундай суроо болуп калса, жашоодо эмнени тандамайсыз, юридика тармагын же алып баруучулукту же ушу актерлук чеберчиликтиби? Жигитке 70 өнөр аздык кылат деген бар нерсе эмес беле. Ошондуктан мен юридический жакка тапшырганда өзүм жаш болчумун. Юрист эмне экенин билбечимин, бирок тапшырып, ата-энем баргандан кийин тапшырып, бирок ушул жактан мыкты болоюн деп тапшырып, андан кийин мен мугалим болгом. Юридикалык жактан, ал жактан жанагы учитель года дегенди алгам. 3-орун. Андан кийин дагы бир өзүмдү издеп баштаган, ошо издеп баштагандан кийин мен жанагы
ичкерчилик жакка кеткем. Андан кийин кино тарабынан издедим өзүмдү. Ага чейин жанагы жарнамалык рекламада тартылып жүрдүм. Андан кийин Чыгып бир орунда отурбайт экенсиз. кызык да, жашоо кызык да. Ар кайсы жактан көрүш керек өзүбүздү. Чындыгында азаматсыз. Изилдеп жүрсөң, өзүңдү кантип да керектүү иштер бар. Өзүбүздү мындай бир тарапка алып кеткен дейчи. Мен ойлойм, ошо бир тарапты алып кеткен ал өтө катачылык, анткени өзүбүздү бир тарапты алып кеткен үчүн биз өзүбүздү эки жактан, үч жактан издеп көрүш керекпиз да. Ким билет, балким эртең ашпазчы болуп каласыз, Азыркы учурда ошондой экен да. Эң сонун. Эмесе сиздин командалашыңыз менен бирге бүгүн Эржан Нурбек уулу Ырчы мырзабыз, кол чабуулар. Эржан, кош келиңиз. Сизди биздин кыргыз элибиз кыргыз монатиги деп коет. Анткени бардыгыбызга белгилүү болгондой эле жакында гана Central Asia Got Talent тууралуу ушу конкурсуна катыштыңыз жана бул конкурс тууралуу бизге айтып кетиңизчи. Деги эле биринчи этаптын видеосу 10 күн мурун чыкты. Бул конкурска эмне себептен катышып калдыңыз жана конкурс деги эле аяктадыбы, бизге айтып бериңизчи. Конкурска катышканым келинчегим экөөбүз бул Малдый гвардиядан гулять этип кетип баратып эле. Афишасы турат, ошо проходит кастинг деп афишасы туруптур. Анан жүрүп кирип келе попробуем эле кирдик. Вот прошли, через неделю бир жумадан кийин неме чакырды, чалды. Чалып ушундай өттүң, Туркистанга даярдана бер. Загран жаза, тигинсин кыл деп майла журкап отуруп, анан ошентип бардык. Биринчи тур өттүм. Ошондо полный эсеп менен 4 тур өттүм, полуфиналга барып жеңилип калдым. Тилекке каршы. Эми билбейм, по идее өчүм керек болчу, закрытый голосование экен да. Ошон үчүн билинбей калды, ким канча голос алды и из-за чего не прошли. Менин оюмча жарым финал бул эң жакшы жыйынтыктардын бири, анткени сиз чоң сахнага ошо Түркистандан биринчиден чыгып турсуз, ошондуктан мен дагы сиздин ошо өзүңүздүн үнүңүздү угуп аябай кызык болду да, кантип эле ушул деңгээлде биринчи жолу сахнага чыктыңыз депчи. Чындыгында азаматсыз, кол чабуулар ар бир катышуучубузга жана албетте сөзсүз түрдө биздин командаларыбыздардын өздөрүнүн аттары бар болмокчу. Кыздар, сиздердин атыңыздар кандай болот? Биз аябай көп кеңештик. Кандай ат койсок экен деп, бирок аягында бир чечимге келдик. Бриллиант деп. Бриллиант деп койдук. Бриллианттар командасы чындыгында сиздер дагы өзүңүздөр дагы байкасак, ар бир айым киргенде эле сөзсүз түрдө эркектер эмес, кыздар дагы байкап, ар бир айым ушу бриллиантты болуп жаркырап турушат. Ошондуктан жакшы аттардын бирин алдыңыздар, азаматсыздар. Мырзалар болсо, Биз орондук, аябай көп ойлондук. Бриллиант болсо анда биз платина командасы болот эле. Платина командасы. Катуу, күчтүү мырзалар болот экенсиздер. Соглашуу аябай катуу болот окшойт, Аябай катуу. Мага айтыңыздарчы, деги эле ушул жеңишке эмне мотивация берет? Мыкты жол бул эмне? Мыкты жеңишке цель болот го дейм да. Ошол целди эметсең, анда бүт жерден эле жеңишке чыгасың го дейм да. Жакшы, өзүңүздөрдүн максатыңыздар бар болсо, бүгүн балким сиздер жеңишке жетесиздер. Ким экендигин телекөрүүчүлөр менен чогуу билебиз. Бирок эң жакшы мотивациялардын бүгүн бизге эмне берет? Албетте Nitro энергетикалык суусундугу. Абдышата компаниясынын атамекендик эң биринчи өндүрүшү Nitro энергетикалык суусундугу. Nitro өз күч кубатыңды башкара бил. Бүгүн биздин чындыгында Nitro'лардын баночкаларында жаңы даамдардын бирин байкап көрмөкчүбүз. Биздин баночкаларыбызда бүгүн грейпфрут, киви, атайын жапайы жемиштер болмокчу. Ошондуктан биз сөз түрдө чогуу байкап көрүп жана жеңишке умтулабыз. Киви мангостин, жапайы мөмөлөр, грейпфрут, маракуя жана дагы нитрозира. Кимдир бирөө мага эмне кылышымды айтат. Мен аны мыкты аткарам. Мен өз дараметимди билем. Дагы көбүрөөк. Мени чектебегиле. Мен алардын айтканына кошулбайм. Эмнеге? Кептин баары менин күч кубатымда. Nitro өз күч кубатыңды ойгот.
Эмесе күч кубатка ээ болуп биринчи оюнубузду баштамакчыбыз. Биринчи оюнубуз тамга жегич оюну деп аталат. 1,5 мүнөттүн ичинде учурда биздин командалардын бир катышуучусу максималдуу түрдө суроолорубузга жооп бериши керек. Эң негизги шарт албетте биздин жашыруун тамгадан жооптордун баары башталышы керек. Учурда биринчиден болуп кайсыл команда баштап берет айтыңыздар? Бриллианттарбы же платина баштайбы? Бриллианттарга жол берели. Бриллианттар баштасын. Жакшы, кыздарыбыз эч тартынбай коркпойт экен десек болот. Анткени көпчүлүк учурда кыздар жок, мырзалар баштасын, алар күчтүүрөк дешет да. Да. Бриллианттар бүгүн өздөрүн көрсөтүшөт. Сонун биз дагы байкап көрөбүз. Сөзсүз түрдө эмесе бриллианттар сиздерге С тамгасы берилет. Азыркы учурда кимиңиздер жооп бересиздер? Команданын бир киши катышат. Диана, сиз жооп бересиз. Эгерде Диана, Сабина кандайдыр бир суроого жооп таппай калса, сиз жардам берсеңиздер болот. Макул. Даярсыздарбы С тамгасы? Бриллианттар командасы тамга жегич оюнун ачып бермекчи. Азыркы учурда бриллианттарга С тамгасы берилет. Диана, 1,5 мүнөт сиздерде бар. Кеттик. Эң кызыксыз жашылча. Сабиз. Пилди ким көтөрө алат? Семизге. Туура тамактанууну эмне деп айтсак болот? Сонун. Кымыз француз тилинде кандай болот? Селеви. Кыргыз маршруттук таксилеринин жакшы көргөн ыры. Сарой. Ракетаны ким ойлоп тапкан? Сергей. Психологдор эмнени жактырат? Чиновниктин туулган күнүнө эмне белек кылса болот? Саат. Шампунь канча сом турат? 8. Футбол боюнча дүйнө чемпиондугун ким жеңет? Сейдро. Бадыран кандай формада болот? Сүйрүү. Жапон самокатынын брендин атаңыз. Сейн. Машинанын канча дөңгөлүгү бар? 8 кайталанган? 80. Талас императорунун аялынын аты? Соня. Мумия кайда катылган? Сарбашта. Кумурсканын салмагы канча? Салмагы 8,5. Таластын борбору кандай аталат? Таластын борбору кандай аталат? Туура жооп болуш керекпи? Таластын борбору кандай аталат? Убакыт бүттү. Азаматсыздар, кол чабуулар. Таластын борбор деп турабыз, айтып алсам дагы. Соңун шардап көрсөң болот. Диана, таластын борбору кандай аталат десем, туура жооп беришим керекпи деген атылды бул жакта. Азыркы учурда сиздердин тең тайлашуучуларыңар кандай жооп берет экендигин байкап көрөлү. Эмесе платина командасы сиздерден ким жооп берет? Мен жооп берейин. Семетей жооп берет. Семетей кандайдыр бир суроолорго жооп таппай калса, Эржан сиз жардам бергенге аракеттеңиздер. Анда бриллианттарды байкагандай эле Сабина мыкты жоопторду узатып жатты. Жардам берип жатты. Сиздердин тамгаңыздар Т тамгасы. Эмесе 1,5 мүнөт азыркы учурда платина командасы берилет. Бардык жооптордун Т тамгасынан баштаңыздар. Анда эмесе кеттик. Окуу жайын бүтүргөндө эмне кылуу мүмкүн эмес? Турганы. Салык инспекторунун аты ким? Турат. Жолугушуу үчүн эң жакшы жер кайда? Троллейбус. Эң коркунучтуу жемиш? Таракан. Ким жаныбарлар менен сүйлөшө алат? Трактор. Нурлан Насипкерларды ким жаратат? Театрдагы киши. Кайсы өлкөгө эң эс алууга барыш керек? Турцияга. Таракандар эмне жегенди жакшы көрүшөт? Тапчка жеген жакшы. Музейде эмне кылса болот? Тартса болот. Вьетнамда эртең мененки тамакка эмне жешет? Туз жешет. Кайдан жумуш тапса болот? Тоодон. Эмне үчүн жырактын моюну узун? Тумбага окшош. Долларды жашыруу үчүн эң жакшы жер кайда? Туалет. Арыктоого эмне жардам берет? Таш жардам берет. Тоодо эмне кылып иштесе болот? Түртүп иштесе болот. Кенгурунун сумкаларында эмнелер бар? Тамекилер бар. Дискотекага эмне кийүү керек? Туфли киши. Таракандар эмне менен ооруйт?
Туберкулез. Туберкулез. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, кол чабуулар. Эмне үчүн жирафтын моюну узун деген жакта токтоп калдыңыз десек болот? Чындыгында кайсыл суроо сиздердин эсиңиздерде калды? Эң кызыктуу суроо кайсы болду? Кумурска барабыз. Кумурска эмне менен ооруйт деген ошо. Таракандар. Таракан. Таракандар эмне менен ооруйт деген суроо кызыктуу болду. Эмесе азаматсыздар, кол чабуулар ар бир командага. Биздин бриллианттар командасы 16 сөзгө жооп узатышты. Кол чабуулар, азаматсыздар, жакшы жыйынтык. Платина командасы болсо 18 суроого жооп узаттыңыздар. Кол чабуулар. Бизге бүгүнкү жамга жегич оюнунун алкагында азыркы учурда платина командасы 1 халва балга ээ болууда. Жана кийинки оюнубузда балким кыздар жетишип каласыздар. Чамданыңыздар, балдарга чындыгында бриллиант экениңиздерди көргөзүңүздөр. Кийинки оюнубуз болсо "Алло, сен кайдасың" деп аталат. Алло, сен кайдасың деп көпчүлүк учурда досторубузга чалып сурап калабыз. Жана кээ бир учурларда ушул локацияда турганда кандайдыр бир жерди биз түшүндүрө албай калышыбыз мүмкүн. Дал ушуга байланыштуу ушул оюнубуз жаратылды. Учурда биринчиден болуп платина командасы баштап бермекчи. Бул оюнга команданын 2 киши тең катышмакчы. Алардын бири экинчисинен "Алло, сен кайдасың" деген суроону узатат. Экинчиси болсо экранда пайда болгон жерлерди атабастан сөз менен түшүндүрүп бермекчи. Ар бир командага 90 секунд убакыт берилет. Жана кандайдыр бир команда көбүрөөк локацияны тапса 1 халва балга ээ болмокчу. Биринчиден болуп буга чейин айтып кеткендей эле платина командасы баштамакчы. Сиздер байкагандай эле Семетей дал жерлерди атабастан түшүндүрүп берет. Эржан болсо локацияларды тапмакчы. Аракет салыңыздар, көбүрөөк тапканга аракеттениңиздер. Биринчи кезекте эгерде түшүндүрмө созулуп кетсе, кийинкиге өтүп кетсеңиздер болот. Түшүнүктүүбү? Даярсыздарбы? Даярбыз. 1,5 мүнөт сиздерге берилет. Платина командасы, убакыт кетти. Алло, сен кайдасың? Тиякта толтура сатуучулар бар да, Базарда. тура. Алло, сен кайдасың? Жанагы чоң дамбанын ичинде эмелер бар да. Киберабад эмне деп коечулду? Кол менен көргөзбөйбүз. Көргөзбөйбүз. Сөз менен. Кийинкиси. Алло, сен кайдасың? Жанагы Махатма Гандилер бар ушул жакта. Кайсы мамлекетте айтылат? Индия. Тура. Алло, сен кайдасың? Автоунаалар болот, общественный транспорттан бирөө. Троллейбус. Тура. Алло, сен кайдасың? Жанагы азарттын оюндарга кирип кетет го. Казино. Тура. Алло, сен кайдасың? Ат менен ойнойт го, кыргызча оюн. Кыргыз. Тура. Алло, сен кайдасың? Мессинин эмесинде мамлекетинде. Кайрачы? Мессин мамлекетинде. Аргентина. Тура. Алло, сен кайдасың? Путин отурган жактамын азыр. Кремль. Жок. Москва. Тура. Алло, сен кайдасың? Гейге. Алло, сен кайдасың? Жанагы кийимдери тазалаган жак. Химчистка. Тура. Алло, сен кайдасың? Кетип баратам да, бирок кийинки. Жанагы биздин флаг бар го, жерек турган жакта. Эмне деп коет, чоң жерек турган жак, өйдө жак. Музей. Өйдө жак. Тоолор жак. Алатау. Кийинки. Алло, сен кайдасың? Убакыт бүттү. Кол чабуулар. Чындыгында балдарда эң мыкты коннект албетте футбол менен байланыштуу нерселер деп айта алам да. Анткени бул жакта Месси кайсыл жерден жаралды эле, Мессинин жери десе эле дароо эле Аргентина деген. Эмесе биздин бриллианттар азыр кандай жыйынтыкты көргөзөт экендигин урматтуу телекөрүүчү сиздер дагы отуруп биз менен чогуу санасаңыздар болот. Бриллианттар командасынын азыркы учурда духун көтөрүп, чамданыңыздар демекчимин. Көбүрөөк локацияларды тапканга жетишиңиздер. Учурда бриллианттар командасынан Сабина локацияларды көргөзбөстөн, кол менен көргөзбөстөн, жерди атабастан сөз менен түшүндүрүңүз. Диана болсо локацияларды тапканга аракеттенет. Даярсыздарбы, кыздар? Кыздар даяр. Бриллианттарга 1,5 мүнөт убакыт берилет. Убакыт кетти. Дождик жаан жауып атканда бир-бирден ыр бар, ушул ыр бар. Дагы ыр бар. Тамчы. Коноктор тоскондо биз кайка түзөбүз? Үйгө. Жок. Ресторанга. Жок.
Когда не үйгө жатканда каяка барып жатышат коноктор келген башка өлкөдөн. Отель. Кыргызчасы. Кабыл алам. Болду, дальше. Күйөөгө тиерге чейин кыздарды эмне кылат? Кыз узатуу. Ага. Азамат. Кытай, анан шаарлар дагы. Япония. Азаматсыз. Кемаль менен Нихан кайсы өлкөдө? Турцияда. Дагы. Стамбул. Да, ага. Уналар каякта токтоп турат? Парковка. Парков следующая, давайте. Давайте. Кайсыл жерде эме бар? Эйфелевая башня кайсыл эмеде? Париж. Дагы. Страна. Франция. Да. Дордой базар бар, анан? Ошпаз. Ага. Бул билбейм, бул эмне сөз. Следующая, давайте. Следующее. Машина бар, троллейбус бар, анан? Автобус. Ага. Азаматсыздар, кол чабуулар. Чындыгында эң эле жакшы бул жерде түшүндүрүү менин оюмча. Кемаль менен Нихандын жери мен Стамбул дегенде мага да кызыктуу болуп кетти да бул жерде. Чындыгында дос курбулар экениңиздерди байкасак болот. Жана эмне себептен бул жакта Кытай жана десе Япония деген болуп кетти да. Башка шаарлар да отсоп коёбу. Башка шаарлар дегенде эмнегедир Диана Япония деп айтты да. Чындыгында туура. Кантип бул коннект кантип байланыш кантип жаралып калды? Япония шаар эмес да мисалы. Шаар эмес, бирок эми Кытай, Корея, Япония үч өлкөдөчү мындай эми уже ясно да? Кытай анан маанилеси менен эле түшүнүк болчу бирок. Балким сиздердин өздүк Япония, Корея ошо үчөө бирөө. сөздүгүңөр бардыр. Үзүлүшүп алганбы? Сүйлөшүп алган окшойсуңар силер. Сериал көргөнбүз. Чындыгында азаматсыздар кыздар, кол чабуулар. Азыркы учурда Платина командасы 8 сөздү туура тапты. Кол чабуулар Платина командасына. Жана эң эле кызыктуусу бул жакта бриллианттар дагы 8 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар, ошондуктан сиздерге бир-бирден упайлар берилет. Жалпы жыйынтык 2-1. Кийинки оюнубузда сиздерди өзүңүздөрдү кандай көргөзөт экениңиздерди байкамакчыбыз. Кийинки оюнубуз калппы, чынбы деп аталат. Кимдир бирөө мага эмне кылышымды айтат. Мен аны мыкты аткарам. Мен өз дараметимди билем. Дагы көбүрөөк. Мени чектебегиле. Мен алардын айтканына кошулбайм. Эмнеге? Кептин баары менин күч кубатымда. Нитро, өз күч кубатыңды ойгот. Калппы, чынбы оюну. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер байкагандай эле дал ушундай мен колумда кичинекей карточкалар бар жана анын жарымысында чынбы деп жазылып турат. 50%-ында болсо калппы деп жазылып турат. Дал азыр карточкаларды аралаштырып, биздин командалардын ар бирөөсүнөн бир катышуучу карточкалардын бирин алмакчы. Эгерде сиздерге калп карточкасы түшүп калса, калп окуяны айтып бересиздер. Чындык түшүп калса, чындык окуяны айтып бересиздер. Эң негизгиси бул жакта тең тайлашуучуну алдап кеттүү болуп саналат. Тең тайлашуучуңуз кандай карточка камтылып турганын билбей калуу керек. Эгерде билбей калса, сиздин командаңыздар бир упайга болот жана тескеринче. Түшүнүктүүбү? Буга чейин биринчиден болуп бизде Платина командасы баштап берген, ошондуктан кыздардан калппы чынбы оюнун баштайбыз. Бирок ага чейин мен карточкаларды биринчи кезекте аралаштырып туруп, анан сиздерге таратып коеюн. Бриллианттар командасы тандаңыздар. Платина. Учурда байкагандай эле биринчи кезекте бриллианттар командасынан Диана карточканы алды. Платина командасынан болсо Семетей. Экөөңүздөр окуя айтып берет экенсиздер, Командалашка көргөзүп койдуңуздар кандай карточка экендигин. Жакшы. Азыр кыздардын окуясын биринчиден болуп окумакчыбыз. Бизге кызык болуп жатат Диана. Кандай окуяны айтып бересиз? Бөлүшүп кетиңиз. Bundan 2 жыл мурун Горнолушкага барганбыз. Горнолушкадан андай эки табакыр тепкенди билбечүмүн. Биринчи жол баргам. Анан биринчи жол барып элем. Бутумду сындырып ала жаздагам. Анан бир ай үйдө жаткан болчумун ошентип. Андан кийин ошодон кийин анан Горнолушка тепкен, лыжа тепкенди үйрөнүп калган болчумун да, ошол чынбы, калппы.
Эмне деп ойлойсуң? Мен үчүн калп калды. Анткени менде да Ошондо сиз лыжа тепкени барып, Кокустук болуп кеткен жаракат да. алып, Ооба. бирок ага карабастан сиз лыжа тепкенди үйрөнүп кеттиңиз десек болот. Аябай кызыктуу окуя экен, чындыгында. Окуя кызыктуу эле, бирок мен просто өзүм моюнумда бар да ошондо. Мен да барып, мен бирөө сүзүп кетип. сеники болсо бул жактыкы болот экен. Биржан бул жакта өз окуясы менен бөлүшүп баштады. Жок, мен ошон үчүн чын деп ойлоп атам. Эмне кылалы? Эркекче эле чечип коелу. Эркекче. Биздин азыр эфирибиз аяктап калат окшойт, ушинтип эле. Калп. Калп деп ойлойсуз. Кыздар, көргөзүңүздөр чыгарды чыгыңыздар. Чындык, азаматсыздар, кол чабуулар бриллианттар командасына. Азыркы учурда чындык экен десек болот. Менде суроо жаралып жатат да, кантип жаракат алып, анан үйрөнүп кеттиңиз деген. Биринчи жаракат алып, анан кайра дал иштеп кете берген болчумун да, орунун көп деле сезбей. Анан саат 4кө чейин уже үйрөнүп калдым, жакшы сонун үйрөнүп калдым. Анан үйгө баргандан кийин уже бүтүн иштебей калгандай болду да. Анан больницага барсам, аябай катуу ушиб болуп турсуңар, бир ай үйдө жатыш керек деди. Анан ошентип бир ай үйдө жатканбыз. Жакшы, чындыгында шок абалында балким ушундай Балким. рефлекс Бирок болгон. аябай чоң плюс болгон. Бир күнүн ичинде үйрөнүп кеткем ошондо. Бул жакта Эржан айтып кетти, бул чындык, анда менде да ушундай окуя болгон. Эмне окуя болду эле сизде? Менде ошол биринчи жолу теп атып. Лыжага барып. Менде уже бир колап, үйрөнүп, анан дальше кетип атып, бирөө тоже малышман бир үйрөнчүк үйдөдөн ылдый келип сүзүп кеткен да мен. Ошондо меники да бут растяжение болуп почти бир айдан ашык үйрөнүп. Семетей, укуш керек болчу экен. Менде деле ошондой окуя болгон, бирок мен үйрөнгөн эмесмин да. Үйрөнө албай койгом да. Үйрөнө албай койгон. Меники башкача мисалы. Ар бир кишинин өз тажрыйбасынан десек болот. Бирок кыздар азаматсыздар. Эмесе азыркы учурда биздин мырзалар кандай окуяны айтып берет экендигин Семетей бөлүшүңүз. Менде бир кызыктуу окуя болгон. Бул окууга баратканда, университетте окуп жүргөндө Мошткан ишине кетип бараткам окууга. Там Мен кыял FM радиосу болчу Мошткан ишинде. Ошол күнү туулган күнүм болчу. Анан туулган күнүнө кетип барсам, мага звонок чалышат. Анан ошол звонок менен сүйтүп жүрсөм, ким экенин билбейм. Анан Мен кыял FMден мени куттукташат. Ошондо Мошткан ишине да болуп атышат. Анан мен деле болуп атам, ошондо аябай баары куттукташып, аябай мындай сонун нерсе болгон да. Кызыктуу, куттуктоого байланыштуу Семетей азыркы учурда окуяны айтып кетти. Кыздар кандай деп ойлойсуздар? Чынбы же калппы? Реалдуу айтып берет экен. Ораторду. Башынан өткөндө эле айтып берет экен, бирок калп деп ойлоп атам, мне кажется. Калп деп ойлоп атасыздар. Сабина, сиз кандай деп ойлоп жатасыз? Мен эле Диана кошулам. Кошуласыз. Бир ой менен. Балдардай болуп чикилдешпейсиздер, э? Жок, биз бир ойдо жүрөбүз. Биз дайыма бир ойдо жүрөбүз. Дос чогуу алжакта. Мындай болгон иштей кылып айтып берип атат да, балким болбой калышы мүмкүн. Чындыгында оратор алып баруучулар жакшы алдашат да. Ким билет, кыздардын жообун кабыл алам албетте, анткени Диана менен Сабина экөө тең бирдей жоопту узатып жатышат, ошондуктан Семетей карточкаңызды көргөзүңүз. Жаш экен, интуицияңар. Калп, азаматсыздар кыздар, кол чабуулар. Эң сонун жалпы санаганда 2-3 платина командасы болду жана 3 упайды кыздар бриллианттар. Кол чабуулар. Кийинки оюнубузда дайыма айтып кетебиз, ишенимдүү досубуз керек, анткени оюнубуздун аталышы Алло доски. Алло доски оюну. Буга чейин айтып кеткендей эле, катышуучубузга биринчи кезекте ишенимдүү дос жана экинчи кезекте биздин досубуздан кийин эң эле негизги нерселердин бири керек, албетте биздин гаджетибиз, уюлдук телефонубуз. Эмне себептен? Анткени достун милдети экранда көрсөтүлө тура турган сөзгө, суроолорго туура жооп берүү болуп саналат. Азыркы учурда катышуучуларыбыздын бири досуна чалып, жана дал ушул экранда пайда болгон суроону узатат. Досуңуздар кайсыл жоопту
узатса, биз ошол жоопту кабыл алабыз. Жардам берүү болбойт, убактыңыздар баары бир жетишпейт, анткени 30 эле секунд убакыт берилет. Жөн гана чалып туруп, досум мен эфирдемин, суроого жооп узатып койчу деп сөз менен сүйлөшүүгө жетишесиздер. Азыркы учурда биринчиден болуп бизде бриллианттар баштап берген, платина командасынан азыр баштамакчыбыз. Ага чейин бири-бириңиздерге тамганы айтып коюңуздар. Кайсыл тамгадан дал достун аты башталышы керек? Сіздерге эң буквасын берейин. Эм тамгасын. Эм тамгасын. Сиздер бриллианттарга кайсы тамганы бересиз? Семетен тамгасын берели. С тамгасы болсун. С тамгасы болсун. Платина командасы Семетей телефонуңузду алып, контактылардын арасында М тамгасына кайсыл аттан башталган досуңуз бар экен, жана алардын арасында кайсыл досуңузду тандайсыз? Отличникти табайм ал жакта. Эржан жардам берип жатат, отличникти танда деп. Ким билет, кээ бир учурларда отличниктер деле туура жооп бербей калышы мүмкүн. Аябай ишеничтүү досум бар. Ошол суроолорго жооп бере тургандай. Аты ким? Досторумду толтура эле, бирок М тамгасын дедиңиз, Муса деген досум бар. Муса. Толук аты? Муса. Муса, Муса Асыранов. Жок ана Муса. Чал берейин, да? Чалыңыз. Сиз чалып баштаганда динамикти күйгүзүп, микрофонго жакыныраак кылыңыз, жана дароо эле экраныңызда сурообуз пайда болот. Алло, Муса досум, салам алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы, кандайсың? Кандайсың? Жакшы эле. Жакшы, рахмат, өзүң кандай? Жакшы эле. Муса, мыякта суроо берем азыр, ошол суроого жоопту берип койсоң жакшы болот эле. Жооптун эмеси варианттары бар. Кетчуп деген сөз кайсыл тилден алынган? Биринчи Кытай тилинен, экинчи француз тилинен, үчүнчү испан тилинен. Кетчуп. Так, биринчиси Кытай, экинчиси Француз, үчүнчү испан. кетчап. Убакыт аз, Муса. Бөлүңүз. Азыр бир секунд. Кытай, француз, анан үчүнчүсү испан, Так, мен так маалымат билбей эткем, бирок менин оюмча француздарга тиешелүү го дейм. Француздарга, Жоопту кабыл алабыз. Чоң рахмат, Муса. Муса менен коштошуп коебуз. Саламатта бол. Мисалашабыз. Мусага ыраазычылык билдиребиз. Байкасаңыздар, Семетейдин Муса аттуу досу кетчуп деген десе, кетчуп деп ойлонуп жатты да. Кытай тилиненби же француз тилиненби, испан тилиненби байкап. Бирок чындыгында туура кылды десек болот, анткени көбүр ушул биздин чет элдик сөздөрүбүз ушул башка тилден алынгандан кийин албетте ага дагы жараша ошого окшош болот десек болот. Бирок бизден суроого Муса туура жооп бердиби? Азыр байкап көрөбүз. Кетчуп деген сөз кайсыл тилден алынган деген суроо биздин платина командасына берилди. Жооп Кытай тилинен. Тилекке каршы Муса туура таппай калды. Эмне себептен? Анткени ал Кытай тилинде кити апью эспью деп аталат. Ал туздалган балык соусун билдирет. Бриллианттар командасы азыркы учурда кимге чалат экендигин, ким менен маек түзөт экендигин билмекчибиз. Буга чейин сиздерге мырзалар С тамгасын берген, Диана, кимге чаласыз? Сабинага чалайын дебейсизби? Чындап эле Сабинага чалайын. Да, башка курбум бар. Башка Сабина. Отличница. Шуаны Сабина бирөө жетишпейт болсо. Азыр курбулар урушташып кетпесин. Чындыгында эле Сабинага чаласыз. Сабина деген курбум бар. Сабина, анан сүйлөшүп алыңыз, өзүнчө Диана. Эфирден эмес. Мындай эле күткөнүбүз макул, бирок бир упай үчүн чала бер. Макул. Сабина, чалыңыз, сиз чалып баштаганда динамикти күйгүзгөндө суроо пайда болот. Бирок Сабиналар аябай акылдуу да. Келет. Надеюсь. Алло. Да. Кандайсыз? Жакшы, кандайсың? Жакшы. Азыр бир суроо бар эле да, жооп берип коесузбу? Хорошо, кандай? Адам биринчи жолу кайсы металлды тапкан? Адам биринчи жолу кандай металлды? А болот, Б алтын, В жез. Кандай? Что? Болот, сталь. Б алтын, В жез. Третье как? Жез. Болуңуз. Время, да? Да. Я не знаю. Любой вариантты тандасың. Бир вариант айтып бериңиз. Хорошо, первое давай. Болот. Болот. Чоң Сабина рахмат. менен коштошуп коебуз.
Адам биринчи жолу кайсыл металлды дегеле дүйнө жүзү боюнча тапкан деген суроо берилди. Жана азыркы учурда бриллианттар командасынан Сабина аттуу досуна Диана чалды. Дегеле жооп туура болду, туура болгон жокпу? Кандай деп ойлойсуздар өзүңүздөр? Адам бир металлды. Диана, кандай деп ойлойсуз? Мен жакшылап берем, ойлонуп отуруш керек болот өзүм да. Бизге жарым саат убакыт Адам берилди. биринчи жолу кайсыл металлды тапкан? Кандай деп ойлойсуз? Жес деп ойлойм мен почему-то Жест өзүм. деп ойлойсуз. Ооба. Эржан бул жакта башын ийкеп жатат. Эржан балким көптү билет окшойт. Жана азыркы учурда Сабинанын жообун кабыл алдык. Ага чейин А варианты болотту деп тапты деп айтып калышты. Чындыгында тилекке каршы жооп жес. Диана туура ойлоп турсуз, жес туура табылган, анткени ал биринчи жолу Египетте жана Батыш Азияда табылган. Ар бир Мусага жана Сабинага кол чабуулар демекчимин, анткени досубуздар аракет салышты, эң негизгиси жооп беришти десек болот. Жана сөзсүз түрдө биздин досубуздарга, Мусага жана Сабинага ыраазычылык билдиребиз. Тилекке каршы биздин командалар азыркы учурда упайларга ээ болбой калышты. Жооп биздин саныбыз дегеле упайларыбыз сакталып калууда. 2-3 платина командасына жана 3 бриллианттар командасы боюнча сакталып калууда. Кийинки оюнубузда балким кандайдыр бир команда чамданып утар. Баарыбызга белгилүү болгондой эле дүйнө жүзү боюнча көпчүлүк адамдар ойногон оюнубуз крокодил оюнуна өтмөкчүбүз. Крокодил оюну биринчиден болуп оюнубузду бриллианттар командасы ачып бермекчи. Баарыбызга белгилүү болгондой эле крокодил оюнунда командалар кыймылы менен гана экранда пайда болгон сөздөрдү түшүндүрүп бериши керек. Эң негизги шарт бул жакта үн чыгарбаш керек. Сөз менен дагы айтуу болбойт, ооз менен көргөзүүгө болбойт, сөймөй менен эгерде студияда да ушул нерсе бар болсо көргөзүүгө болбойт. Сабина жаттап калдыңызбы? Ооба. Сабина азыркы учурда бриллианттар командасынан дал кыймылы менен сөздөрдү түшүндүрүп бермекчи. Диана болсо ал сөздөрдү тапканга аракет салат. Эгерде сөзүлма аябай эле узартылып кетсе, албетте кийинкиге өтүп кетсеңиздер болот. Жана сөздөрдүн дагы өздүк саны бар экендигин унутпаңыздар. Аябай эле бат эле кийинкиге өтүп кетпеңиздер, макулбу? Даярсыздарбы? 1,5 мүнөт убакыт берилет командага. Бриллианттар командасы. Жалаңа жаныбар болушу мүмкүнбү же бардык нерсе болушу? Бардык нерсе болушу мүмкүн. Жаныбарлар, үй буюмдар, калышынча биздин редактордун ою боюнча десек болот. Эмесе даярсыздарбы кыздар? Анда эмесе кеттик. Дом. Кушпу? Следующее. Кийинкиси. Куш. Карга. Өrdök. Тамак. Сэндвич. Бургер. Шаурма. Давай следующий. Бул Аракеттениңиз. кандай эле бул? Следующее. Время. Да, эмес дальше. Кийинкисин сурап жатышат кыздар. Коён. Көргөзгөнгө аракеттениңиз. Кенгуру. Да. Давайте следующий. О, Кофе. Кофе, чай. болбойт. Чай. Еда, тамак. Лагман. Шорпо. Азаматсыз. Мотоцикл. Квадроцикл. Велосипед. Это что? Убакыт бүттү, тилекке каршы. Кол чабуулар. Чындыгында Сабина, эмне себептен кенгуруну көргөзө албай коюңуз деген суроо болду. Кенгуруну айттым да. мындай Жок. Динозавр. Динозаврды сиз кенгуруга окшоштуруп койгондуктан Диана динозаврды кенгуру деп атап койду да. Азыркы учурда платина командасы кантип түшүндүрөт экендигин жана канча сөздү табат экендигин чогуу байкап көрөлү.
Платина командасыны азыр биздин крокодил оюнубузду улантууда. Семетей дал ушул сөздөрдү тапмакчы. Жана ал сөздөрдү кыймыл менен бизде Эржан түшүндүрүп берет. Жигиттер даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе кеттик. Плавание. Суу сүзмө. Кыргызча сөз, орусча сөз. Гинки. Качели. Кала. Мышка. Жок. Тышкан. Тышкан. Крыса. Тамак. Тамагаш. Тамактануу. Дальше. Кийинки сен сурап жатышат. Коңгуроо. Азаматсыз Семетей. Плавание кие турган кийим. Кийинки. Акваланг. Водолаз. Жок, айта алмайм. Кийинки сен сурап жатат. Футболист. Топ. Дальше. Перец. Калимпир. Узун. Узун тамак. Убакыт бүттү, тилекке каршы. Банан. Семетей кайсыл сөздү түшүнүү кыйын болду, табуу кыйын болду? Кайсы сөз таппай калдым? 4-5 сөз таппай калдым. Мен сизге суроо узатайын. Эмне себептен купальникти таппай койдуңуз? Уже жетип туруп. Купальник беле? Кийген дебедим, кийген, бирок кыздыкы дебедим. Кыздыкы деген мен түшүнбөдүм. Кыздыкы. Эржан жакшы түшүндүрүүгө аракет салды. Молодец. Эржан азаматсыздар. Чындыгында азаматсыздар. Азыркы учурда Платина командасы 4 сөздү таптыңыздар. Кол чабуулар. Буга чейин Бриллианттар командасы тилекке каршы 1 сөздү таптыңыздар. Азаматсыздар, кол чабуулар. Жалпы жыйынтык 3-3. Биздин кийинки жыйынтыктоочу оюнубузда ким жеңет деген суроо баардыгыбызды кызыктырып жатат. Анткени бир келип жатасыздар. Кийинки оюнубуздун аталышы оозумдан окуу. Кимдир бирөө мага эмне кылышымды айтат. Мен аны мыкты аткарам. Мен өз дараметимди билем. Дагы көбүрөөк. Мени чектебегиле. Мен алардын айтканына кошулбайм. Эмнеге? Кептин баары менин күч кубатымда. Нитро, өз күч кубатыңды ойгот. Оозумдан окуу оюну биздин дегеле бардык катышуучуларынын эң жакшы көргөн оюндардын бири демекчимин. Анткени катышуучулардын бири наушник тагынып, эч нерсе укпастан командалаш эмне тууралуу айтып жатканын, кайсыл сөздү артикуляциянын жардамы менен айтып берип жаткандыгын тапмакчы. Азыркы учурда экранда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Жана сөзсүз түрдө биздин командалардын бири канча көп сөз тапса, ушул команда бир халва балга ээ болот. Биринчиден бул Платина командасы оюнду ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле Эржандын колунда наушник турат. Анткени Эржан да ушул сөздөрдү тапмакчы. Семетей болсо артикуляциянын жардамы менен да ушул сөздөрдү айтып бермекчи. Мырзалар, даярсыздарбы? Даярбыз. Аябай жакшы даяр экен мырзалар. Эмесе музыканы койгондон кийин дароо эле экранда сөздөр пайда болмокчу. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Платина. Кийебиз. Музыканы мындай акырындан видеого чыгарып коет. Не болуп кетпес? Макул, ошентип коеюн анда. Музыка кетти. Угулатабы? Угулатат. Убакыт кетти. Талас. Сахар. Талас. Салат. Талас. Талас. Сүйлөгөндө эле айтсаң. Талас. Тарак. Талас. Талас. Кийинкисин сурап жатат. Сүйүү.
Сут, Сүйүү. сүт, Сүйүү. туз, Сүйүү. 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 Гүл. Сүйүү. Онтотасынан соғызын жауапсың. Сүйүү. Гүлгү, Кейінге. Кейінгі сұрап жатыр. Аптека. 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 лампочка, Аптека. Аптека. апрель, Аптека. Аптека. жоқ, Кейінге. Штанга. Штанга. чычқан, Штанга. сахар. Штанга. У тебя все похоже. Кейінгісін сұрап жатышат. Паста. Паста, Азаматсыздар. Алма. лампа, Алма. аппақ. Алма. Алма. Ни хрена. Алма. 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 Опять же на лампу похож. Алма. Алпа, Алма. Алма. арпа. Алма. Тілекке қаршы уақытымыз бүтті. Семете қайсы сөзді түшіндіру қиын болды? Қай сөздер бар ле? Қай сөздер бар ле деген сұрау етті. Менің ойымша сүйүү деген сөзді оңой болмақты ойлаған. Ойлы тұрған, оғызын ешке қалсы, ештеге білінмейді ал, қайсы бұқ екен. Шындығында Ержан қайсыл сөзді адашып кеттіңіздер ойлы? Тердептен кеттім, ошо сүйісін тапқан жоқпын, ашша еш ойға келген жоқпын екен. Учурда азыркы биздин бриллиант кыздарыбыз канча сөздү табат экендигин биз менен чогуу санаңыздар, эмесе кыздардын азыр оюнуна назар салалы. Бриллианттар командасы оюнду улантууда. Азыркы учурда кыздар канча сөздү туура табат экендигин чогуу санамакчыбыз. Сиздер байкагандай эле Сабина азыр наушникти тагынып алды, анткени Озумдан ок оюнунда сөздөрдү тапканга аракет салат. Экранды карап, Диана дал артикуляциянын жардамы менен сөздөрдү түшүндүрүп берет. Кыздар даярсыздарбы? Ооба. Эмесе анда музыканы коелу, кеттик. Үн чыгара берсеңиз болот. Арстан, Палас. арстан, Арстан. Атлас. арстан, Атлас. Ачкыч. арстан. Следующее. Курут, Гүрүч. Кружка. курут, Рут. рут, Ключ. курут. Следующее. Самсы, самсы, Самсы. Отлично. Азаматсыз. Бокс, 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 Борсок. бокс, Порс. Кийинкисин сурап жатышат. жайлоо, Та. жайлоо, Таро. жайлоо. Таппай тапшык. Кийинкисин сурап жатышат. Адам, Давай. адам. Отлично. Азаматсыздар. Следующее. Кыздар. Улатабыз. Жорго. Нет, я увидела, переключите. Карап коюңуздар. Шыпыргы. Зима. Шыпыргы. Шыпыргы. Убакыт бүттү. Вот это что такое зима? Көргөзгөн болбойт, артикуляциянын жардамы менен гана табышыңыздар керек болчу. Буга чейин бир сөздү карап койдуңуз, Да, бир сөздү карап койдуңуз, өткөрдүк. Бирок эң кызыктуусу самса деген сөздү кантип табып койдуңуздар? Азаматсыздар, кол чабуулар кыздарга. Азыркы учурда биздин кыздар 2 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Буга чейин бир сөздү сиздер карап койгондуктан ошону кабыл алган жокмун. Эмесе биздин командалардын кими жеңди жана белекке ээ болот деген суроого сиздер азыркы учурда ойлонуп жатсаңыздар, азыр бир нече убакыттардан кийин жеңүүчүлөрдү атамакчыбыз.
Учурда буга чейин оозумдан окуу оюнун жыйынтыктаганда балдар бир сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Бриллианттар командасы болсо 2 сөздү туура тапты. Чындыгында оозумдан окуу оюну эң кыйын оюндардын бири болуп саналат, бирок ага карабастан бир упай жетпей калды десем болот. Платина командасына 4-3 менен Бриллианттар командасы жеңип өттү. Азаматсыздар. Кол чабуулар. Эмесе биздин демөөрчүлөрүбүздөн сиздерге белектерди тапшырабыз. Жеңүүчүлөрүбүзгө өзгөчө белектер жана албетте кичинекей болсо дагы биздин активдүү катышкан катышуучуларыбызга дагы белектерди тапшырмакчымын. Платина командасы кабыл алып коюңуздар. Кол чабуулар ар бир командага тең. Бүгүнкү биздин деги эле халва шоу программасын ушунчалык көңүлүн ачып жана деги эле студиябызды ысыткан командалар менен дагы бир жолу таанышып кетели. Кыздардын биздин Бриллианттар командасында өзгөчө чырайлуу айымдарыбыз келип кетишти. Диана Керимбекова жана Сабина Оморжанова кол чабуулар, ырчы айымдарыбыз. Алардын тең тайлашуучулары катары тилекке каршы бир упай жетпей калды десем болот. Мырзалар, балким кийинки оюндарыңыздар дагы өзүңүздөрдү көргөзө аласыздар. Эржан Нурбек уулу ырчы мырзабыз жана Семетей Рыспаев алпаручу киноактер, оратор келип кетишти. Ар бирөөңүздөргө өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп жана жакшы оюн көргөнүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Азыркы учурда биздин телекөрүүчүлөр менен коштошпостон эфирибизди жагымдуу музыка нотасы менен аяктайбыз. Илебиң өртөп барам, ирмебей көзүң карам, жамалың периштедей. Жайылып апақаннан, тазасың ару таңдай, тамшанған тату балдай, алтыным алмаштырбай, жалғызымсың толғын айдай, соранамын жалынам, сүйретпеші жанымдан. Сезімдерім саға болғын, таттуу экен барына, соранамын жалына. Сен кетпеші жанымдан, сезімдерім саға болғын, таттуу экен барына. Кол чабуулар, азаматсыздар, өзүңүздөргө береке. Жана дал ушундай жагымдуу музыка нотасында эфирибизди аяктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки биздин чыгарылышыбызда көрүшкөнчө амандашканча.